Качан Алла Таала силердин бирөөңөргө бир жакшылык берсе, фальябда би нафсихи, ал өзүнөн баштасын, ва би ахлихи, өзүнүн үй бүлөсүнөн баштасын дейт. Жакшылыкты башкалардан эмес, биринчи кимден баштаңыз? Өзүңүздөн баштаңыз жакшылыкты. Алла Таала рызкы берсе, өзүңүздөн. Алла Таала илим берсе, өзүңүздөн. Алла Таала амандык, тынчтык, Алла кандай гана жакшылык болбосун, биринчи өзүңүздөн жана үй бүлөңүздөн баштаңыз дейт. Ошондуктан иншаалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушундай жакшылыктарды алып келген. Bir hadiste Peygamberimiz aytат: "Men mata ve huve bari'un minel kibr vel gulul ve dayn dakhalal cennet." Kim dünya menen koştoşsa ölse uşunday avalda üç nerseden taza. Üç nerseden taza. Tekeverlikten, kıyanattan, garızdan. Dakhalal cennet tüptüz beyişke giret deydi. Tekeverlikten taza jaşap ötüp ketti. Jaşoosун ayağına çeyin tekeverlik menen күрөшүп, tekeverlik sındırıp, kıyanat kılbay, hiç kimge kıyanat kılbay, bulul. Karızı olsa eптеп төлөp, nары beri hareket kılıp moynunda biröөгө bir so'm karızı bolbogon. Dakhalal cennet deydi. Ошондуктан тугандар, биз эч качан унутпайлы ибадат үчүн жаралганыбызды. Ибадаттын сезону кыш. Жазында жаз жарыш, эгин айдап, күн ысыкта анча табият тартпай калат. Түн кыска, азыр алхамдулилля ибадаттын сезону. Аны ганиматул барида. Ошон үчүн айтылат мунучу, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул сууктагы уну өтө бир шанс, ганимет билиш керек экен ибадатты кылып. Алла айтат: "Я ибни Адам, ey адам баласы, тафаррах ли ибадати." Мен ибадатыма бошосоң кичине. Уақытыңы кичине мен ибадатыма бош кылсаң, не болот эле? Амла садрак гинан, жүрөгүңдү байлык менен толтуруп коём. Жүрөгүңдү байлык менен толтуруп коём. Ва асудда факрак, жакырчылыгыңды тосуп коём. Ва илля тафал, эгерде мындай кылбасаң, малату ядайк шугулан. Анда колуңду ушундай алек кылып коём дүнүйөгө. Ва масуда факрак, жакырчылыгыңды тоспойм дейт. Мындай дегени тугандар, адам эгерде Алланын ибадатына убакыт бөлбөсө, бунун кажети бүтпөйт экен. Жүрөгү ач бойдон канча акча тапса дагы ал жетишпейт экен. Ач бойдон дүнүйөдөн өтүп кетет экен. Ошон үчүн бул хадиси кудусийде Алла Таала адам баласына кайрылып атат. Адам баласы, сен ибадатыма кичине бошогун. Дүнүйө, тиргилик, рахат, эс алып, уйку, тияк, бияк, кыдырып, кичине бир убакытты ибадат үчүн бошоткон. Аллага дуа кылганга кичине бошоңуз. Зикирге, Кур'анга, мечитке, Алланын жолуна, бир аз ибадатка өзүңүздү, убактыңызды бөлүп бошотуп чыгарыңыз. Алла айтат: "Жүрөгүңдү байлык менен толтуруп коём." Жүрөгүңдү ток кылып коём, жүрөгүңдү ток кылып коём. Чакырчылыгыңдын эшигин жаап коём деп. Мындай кылбай турган болсоң, анда өзүң бил анда. Ачкалыгың, жүрөгүңдөгү ач көздүгүң бүтпөйт бунуку. Албетте адам баласы кээде биз шайтанды тилдеп калабыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тасуббу шайтан." Шайтанды сөкпөгүлө. "Ва таавваду биллахи мин шаррихи." Анан көрөк силер шайтандын жамандыгынан Алладан пана тилегиле. Шайтанды сөгүп не кыласың сен? Шайтандын жамандыгынан Алладан пана сура. Я Алла ушун жамандыгынан сактай көр депчи. Аны сөккөн тилдеген менен пайда жок. Биз эсибизде бар. Ажылыкта жамарат деп шайтанга ташыртканга барып калсак, бир-эки аксакал аябай ачууланып алган. Ташыргытып атат дагы. Тапчкасын, бут кийими чечип, бисмилля Аллаху акбар деп ургат. А бул жерде негизи ал эмес да. Негизи шайтанга ташыргытуу ушу. Рагман ли шайтан, шайтанды кордош үчүн деп уртасың да. Ридан лир рахман, Алланын разычылыгы үчүн депчи. Сен жүрөгүңдө ушундай кылгын, я Алла, болду. Эми шайтандын азгырыгына, чакырыгына мен барбаймын. Шайтандын азгырыгына, чакырыгына лаббайк деп айтпаймын. Дегенин шайтандын жамандыгына пайгамбарыбыз айтат: "Ва таавваду биллахи мин шаррихи." Силер анан көрөк
шайтандын жамандыгынан Алла Тааладан пана телегиле деп. Албетте шайтандын жамандыгынан болсун, бактысыздыгынан болсун дүйнөнүн ахиреттин бенде кутулбайт. Ал-абду ла янжу илля би зикриллахи таала. Алланын зикрисиз кутулуу мүмкүн эмес. Билип коюңуз. Ошон үчүн биз тилибиз Алла Таалам зикир үчүн жараткан эле. Бир аз болсо дагы мен жумушка кетип атабыз, кызматка кетип атабыз, тойго кетип атабыз, жаназага кетип атабыз, үйгө кетип атабыз, каяка гана сапарга чыгып атабызбы? Тилибизди зикир менен кичине алек кылып коелу. Тилибизди зикир менен алек кылып коелу. Бул ушул нерсе бизди биринчиден бул дүйнөдө жаман ойдон, кара ниеттен, арам ойлордон сактайт бул. Зикирчи. Адамдын жаман ой келгенден кийин анан движение башталат да. Тили менен анан жамандай баштайт. Кулагы менен ошо тууралуу жаман сөздөрдү да уккусу келет. Анан путу менен аракет, колу менен, акчасы менен жамандык кыла баштайт. Бардыгы. Ал биринчи ойдон башталат. А ой каяктан келип калат? Бош учурда шайтан ар кандай азгырык салып койду. Ошон үчүн эгерде Алланын зикири болуп турса, шайтан азгырык сала албай калат. Алсырап калат, күчү жетпей калат. Буга ушундай васвасасы өтпөй калат. Алымдар айтышкан экен, афдалул кулуб калбун ла я'риф илля сидq. Жүрөктөрдүн эң абзелин билесизби? Кандай жүрөк дейт? Чынчылдыктан башка эч нерсени билбеген жүрөк дейт. Кимдин жүрөгү чынчылдыкты гана билсе, ушул жүрөктөрдүн эң абзели экен. Жүрөктө жалганды билбейт, калпты билбейт, чынчылдыкты гана, чын гана деп. Пайгамбарыбыз айткан, ай чынчылдыкты бекем кармаңгыла. Бул силерди куткарат. Жалгандан сактангыла, бул силерди жок кылат дейт. Алейкум бис-сидq, фа инна сидqa юнжи, вал кадиба юхлик дегенде. Ва афдалун нас шахсун ла янсак ма'ал айям. Адамдардын эң жакшысы ким? Ушундай киши дейт, сени унутпаган. Күндөрдүн өткөнү менен адамдын башына ар кандай күндөр келет. Тилкал айям нудавилуха байнан нас. Алла айтат, бул ушундай күндөр бир кезек-кезек кылып бере беребиз, Алла Таала айтат. Бул Ухуд согушунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары 50дөй сахаба ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын кичине туура эмес түшүнүп калышып, кыскасы жеңип бараткан учурда жеңилүүгө айланып калганда, чоң жаракат тартылып, 70 менмин деген сахабалар шейит болгон, канча деген жаракат тартылган, пайгамбарыбыз өзү баш болуп ушундай жаракаттар тартылган, аябай көңүл чөккөн, катуу не болгон да, кыскасы айткандачы. Ошондо анан акырында Абу Суфьян анда ошол капырлардын тарабынан лидер, башчы эле анан ошол кыйкырып кеткен, барысыңарбы гана деп эме кылгандачы, атак Бадырда алар талкаланбады беле. Кийин ошондо деди, анан айтканда аль-харб сижал деп, мындайча айтканда бул согуш, бул чака деген сөз да, кандай чака? Кезек менен деген сөз. Мурда эмелерден кудуктан суу алганда кезек менен алат го, ошондой деп. Алла Таала ушул жерден анан кийин буларды соротуу максатында айтканда, бул ушундай күндөр биз кезек менен бере беребиз. Бүгүн саңа байлыкты бердикпи, эртеге буга берип коебуз. Бүгүн саңа бийликти бердикпи, эртеге буга берип коебуз. Бул ушу кезек менен келе бере турган нерсе. Алла Таалам ошо капырына деле бере берет, бузукусуна деле бере берет, жакшысына деле бере берет. Макулбу? Бул күндөр ушундай. Бирок эң адамдардын эң жакшысы ким дейт? Ушундай адам күндөрдүн өткөнү менен сени унутпаган. Күндөрдүн өткөнү менен сени унутпаган. Адамдын жакшы жаманын адам башына кайгы түшкөндө билет. Үйдүн жакшы жаманын кышында билесизби? Азыр кышта билип атабыз да, Адамдын жакшы жаманын башыңа кайгы түшкөндө билет. Кандай болсо дагы афдалул ата дуаун ярфа лак ва анта ла та'лам. Охо. Кайрымдуулуктардын эң абзели кайсы экен? Ушундай дуа дейт. Сен билбейсиң, бирок сен үчүн дуа кылынган дейт да. Бизде сөзсүз эле дуаны уккубуз келет, инсанбыз да, көргүбүз келет, мактанганды каалайбыз, башкаларга жайып мындай дегенди каалайбыз. Бирок абзел андай эмес. Ушул кайрымдуулугуңуздун эң абзели ушул экен. Сиз үчүн дуа кылынат, бирок сиз билбейсиз да. Сиздин аркаңыздан канча деген адам дуа кылат. Я Алла,
ушудан бир жакшылык көрдүм эле, жакшы сөз уктум эле, пайда көрдүм эле, пайда таптым эле, ушундан бир алхамдулилля жашоонун бир багытын алдым эле деп аркадан канча деген дуалар. Бул эң ушул кайрымдуулуктардын абзели дегени. Кандай болбосун туугандар, ибадат үчүн жаралганыбызды унутпайлы, ибадаттардын эң абзели намаз. Ошондуктан пайгамбарыбыз дагы айткан: асваун нас саркатан. Адамдардын эң жаманычы уурулукта. Уурулук өзү жаман да. Мели бирөөнүн буюмун уурдап атабы, бирөөнүн идеясын уурдап атабы, бирөөнүн акысын уурдап атабы, бирөөнүн дагы эмне нерсесин, жеке адамдыкын уурдап атабы, же мамлекеттикин уурдап атабы. Уурулук эми баары бар жаман нерсе. Бу исламда эмес, бардык эле динде жаман, бардык эле элде жаман, бардык эле мамлекетте жаман. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уурулардын дагы эң уурусу, уурулардын эң жаманын айткан да. Ал ким деген? Асваун нас саркатан аллади ясриqu мин салатихи. Өзүнүн намазынан уурдаган деген да. Калу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга сахабалар кайрылышты. Я Расулаллах, ва кайфа ясриqu мин салатихи. Намазынан кантип ал уурдайт дедиле пайгамбарыбыз айтты. Ла ютимму сужудаха ва ла рукуаха. Саждасын толук кылбайт, рүкүсүн толук кылбайт. Ушул намазындагы уурдап атат дейт да. Ошон үчүн иншалла биз намаздын уурусу болуп калбайлы. Ал кандай экен? Демек, рүкүнү жакшы кылайлы, сажданы жакшы кылайлы, рүкү, сажданы толук кылайлы. Эптеп септеп эмес, аларды толук өздөрү рүкү менен алхамду. Ошон үчүн рүкүдөн тургандан кийин дароо саждага барбаңыз. Омурткалар, мүчөлөр бардыгы жайына келсин. Роббана лакал хамд деген сөздү жакшы айтыңыз, шашылбай. Буга кошумча дагы дуалар бар. Кандай? Аллах, Роббана лакал хамд, хамдан касиран таййибан мубаракан фи. Роббана лакал хамд, мил ас-самават, ва мил ал-ард, ва мил ма ши'та мин кулли шайин ба'ду деп. Булардын бардыгы ошо рүкүдөн тургандан кийинки дуалар. Дароо кетпейт эле пайгамбарыбыз. Дароо кеткенде урушат эле. Бул ошо рүкүдөн тургандан кийин туугандар, бул ушунучу кавма деп коет. Бул важип амал. Сүннөт дагы эмес болчу. Мустахаб адеп дагы эмес бул. Бул важип амал. Ушуну рүкүдөн тургандан кийин дароо кетип калбаңыз. Кичине туруп, бир зикир кылып, Роббана лакал хамд айткандан кийин жосо дагы кошумча, анан кийин саждага барыңыз. Сажда эки сажданын ортосунда дагы жилсел деп коет аны, ал жерде дагы шашылбаңыз. Эки сажданын ортосунда бир аз отуруп, Роббигфирли, 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 анан кийин барыңыз. Бул отуруу, бул айтууго, бул дуа, сүннөт катары эле. Бирок экөөнүн ортосунда бир аз отуруп туруу, бир таспихтин өлчөмүнчө бул важип да бул. Отурмай койсоң, анда важип аткарылбай калды да. Анда эмне болду? Важибин аткарылбай калды эмес. Мына хадистен карап атабыз. Эмне дейт? Уурусун деп атат сени. Пайгамбарыбыз айтат. Уурусун деп атпайбы? Ошон үчүн иншалла ошондой бир жаман болгондо дагы асваун нас саркатан, адамдардын эң жаман уурусу деп айткан ошо сөзгө ылайыктуу болуп калбайлы да. Алхамдулилля, намазга жоктон көрү жогору, Кудайга шүгүр, намазга үммөтүбүз келип атат. Үммөт келип атат, Кудайга шүгүр, эл келип атат, жаштар, байлар, кембагалдар, алхамдулилля, эркектер, аялдар келип атат. Эми намазды кичине бир жандандырып, туураараак, толугураак, шашылбай окуганга, маани бергенге көңүл бурушубуз керек да. Өткөнкү сабактарда алхамдулилля Каусар сүрөсүнөн баштадык эле. Бул Аллах субханаху ва тааланын улуу пайгамбарыбызга тартуулоосу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анткени Аллахнын эң сүйкүмдүүсү, адамзаттын эң билимдүү, эң даанышман, эң боорукери. Алла таала ушундай өзүнө жараша, пайгамбарыбыздын мартабасына жараша Каусар ата кылган, өтө көп жакшылыкты берген. Каусар деп бейиштеги чоң бул көлмө, дария деп дагы айттык аны, суусун бардык бейиштиктерге өзүнүн даражаларына жараша жакшылыктар, берекелер, ушуларга баалуулук, сооптор, даражалар, рахаттар жетип турат деп өткөндө айтканбыз. Бүгүнкү дагы Кудай кааласа ошонун уландысы
имам Бухари рахматулла алейх Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риwayatын келтирет. Пайгамбарыбыз айтат: "Байнама ана асиру фил жанна ида ана бинахрин хафатаху qibabud durrul mujaffaf." Пайгамбарыбызды Алла Таала сыйлап, Мирач кечесинде Алла Таала өзүнө чакырып, бейишке киргизип, бейишти көрсөткөн. Бейишке чакырып, бейишке көрсөткөн. Бейиштеги сыйлыктарды кайсы амалга кайсы сыйлык берилет, мунусун да көрсөткөн. Кайсы адамдар, кандай сыпаттуу адамдар кирет, мунусун да көрсөткөн. Даражаларды көрсөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бейиштин ичинде сайыр кылдырган, кыдырткан. Мына бир азы Кыргызстанга конок келип калса туризмге, көлгө алып барабыз. Соң көлгө алып барабыз. Туурабы? Арслан болуп калып, дагы башка, машалла. Көрсөтүп, кыдырып. Пайгамбарыбыз да ошондой конок алып чыгып туруп, бардыгын көрсөткөн да. Эмне дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам? Бейишти кыдырып жүрсөм дейт, ичинде бир чоң нахар, дария. Хафатаху, эки четинде, жиегинде. Qibabud durrul mujaffaf дегени, ушу бу көңдөй берметтен ушундай купол экен да. Куполдун өзү ачык болот койчу. Ушунун ичи ачык, берметтен ушунун эки тарабы ушундай купол экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Культу ма хада я Жабраил." Жабраил периште алып жүрөт да. Гит, далил. Айтып берип, бул мындай, бул мындай. Пайгамбарыбыз сурайт, ал айтып берет. Бул эмне деди Жабраил дегенде Жабраил алейхиссалам айтты: "Хадал каусару лази аатака раббук." Ушул да бая каусар сиздин Робуңуз сизге тартуулаган. Сизге берген ушу каусар деди. Фа ида тилуху ау тибуху миск азфар. Мындай кар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Бунун топурагы, же болбосо бунун алхамдулла тибуху, ошонун жыпар жыты мисктен экен" дейт. Абдулла ибн Умар радияллаху анхумадан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ал-каусар нахрун фил жанна", бейиштеги бир дария бол. Хафатаху мин дахаб, бул эки чети алтындан алар. Majrahu ala durril wal yaqut, аны агып тургандары ушу берметтен, якуттан экен. Турбату атьябу минал миск, анын топурагы мисктен дагы жыттуураак. Ва мауху ахла минал асал, суусу балдан дагы таттуураак. Ва абяду минас сальж, актыгы болсо кардан дагы аппак дейт. Кээ бир жерде сүттөн аппак да келет, кээде кардан аппак, кээде суудан аппак дейт. Мынакей Хузайфа бин Яман радияллаху анхума айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Инна Робби табарака ва таала исташарани." Алла Таала мага ыктыяр берди дейт. Кеңешке таштады мага. Ай хайярани фи уммати, умматым тууралуу. Мада яфалу бихим. Не деп умматыңа эмне кылайын дептир да Алла Таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламгачы. Yani takriman li manga sый урмат көрсөтүү максатында болбосо Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздан сурап не кылат? Үммөтүңө эмне кылайын деп. Кандай кылса өзү билет, ал кыла берет, акысы бар анын. Бирок пайгамбарыбыздын даражасы ушунчалык улуу, пайгамбарыбызга сый урмат көрсөтүү максатында үммөтүңө эмне кылайын дейт. Хайярани мактар. Факулту ма ши'та я Робби, хува халқук ва ибадук. Мен айттым дейт. О Роббум, эмнени кааласаңыз, алар сиздин махлугуңуз, алар сиздин бенделериңиз. Фасташарини сания, экинчи жолу дагы мага ушундай ыктыяр берди. Факульту лаху кадалик, дагы ушу сөздү айттым. Баары сенин бенделериң, я Алла. Баары сенин бенделериң, сенин махлуктарың, каалаганын кылсаң. Үчүнчү да ушундай айттым. Ошондо Алла Таала айтты: Факала Таала, инни лан ухзияка фи умматик я Ахмад. Эй Ахмад, мен сен үммөтүңдөчү эч качан сени шерменде кылбайм деди. Үммөтүң тууралуу мен сени эч качан кайгыртпаймын. Эч качан кайгыртпайм. Кээ бир риваяттарда келет: инна санурдика я Мухаммад фи умматик ва ла насук. Эй Мухаммад, сен үммөтүң тууралуу сени сөзсүз разы кылабыз жакын карада. Сени жаман абалга таштабайбыз деди.
Мынакей. Алла Субханаху ва Таала dedi. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келді Алла Тағала Ахмад, пайғамбарымызға келді Мұхаммад. Пайғамбарымыздың екі аты белгілі, өте көп танылған, мұрынқы кітептерде дағы, асманда дағы, жерде дағы, Құранда дағы Мұхаммад жана Ахмад. Екі өтең пайғамбарымыздың аты. Бұндан башқа аттары толтыра. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтады: وبشرني أن أول ما يدخل الجنة معي من أمتي 70,000 مع كل 1000 70,000 ليس عليهم حساب. Кейін Алла Тағала маған құшқабар берді. Осы сөз айтқаннан кейін не деп құшқабар берді? Бейішке ең бірінші кірушілер менен біргелікте үмметімден 70,000. Есеп кітебі жоқ кірет бұлар. Азабы жоқ кірет бейішке. Есеп кітепті бұларға болбойды, азапта болбойды, түп-түз 70,000 кірет. Маакулли 1000 әрбір 1000 менен 70,000 дағы кірет дейді да. Ушылардың бардығы есеп кітебі жоқ кіре тұрғандар екен. 70,000-ге дағы 70,000. Әрбір 1000-ге дағы 70,000-ден көбейт керек да. Калькуляторлар кейін көбейт кіре. Сумма арсана илайя, кейін ана маңа елші жөнөтіп айттырды. Емне деп? Уд'у тужаб, дуа қыл, дуаң қабыл болады. Васал тоата, сұрағаның беріледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ва лақад а'тани мин гойри фахрин." Айтып қойайын, Алла Тағала маңа ушуну бергени бир менменсип айтып отқан жерим жоқ. Қиынсынып, бой көтеріп, жоқ. Алланың нематын баян кылуу мақсатында сіздерге айтып отам дейді. Мааниси кандай экен? Aqulu zalika tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala alayya. Алла мага берген нематын ошону сиздер менен жакшылыкты бөлүшөйүн катары айтып атам дейт. Болбосо Алла мага ушундай берди, көрдүңөрбү? Мен ал максатта эмес дейт ал. Менменсип, сыймыктанып, кыйынсынып айтып аткан жерим жок силерге деп атат. Гафара ли ма тaqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Менин күнөөлөрүмдү мурункусунда, кийинкисинде кечирген, wa ana amshi hayyan sahihan. O ahiretте кечирет деген мааниде эмес. Мен бу жашап жүргөн, бу дүйнөдө жүргөнүмдө дейт. İnsanım yaxşı uçurunda Allah subhanahu wa ta'ala morunku giyinki günlerini bana geçirip koyuyor deyip. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve a'tani an la tecu'a ummeti ve la tuğlab. Cana menin ümmetime Allah Ta'ala berdi deyip. Emneni? Kaatçılıktan kırılıp kalıp aydı. Açarçılıktan. Cana düşmanlardan jengilip, mağlup olup, oşunday bir kırılıp kalıp aydı menin ümmetim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan tuğanlar. Ya Allah, şul menin ümmetim Müslümanlar. Eç kaçan biri menен uruşpaсын degende bul dua kabul bolgon emес. Бирок düşman üstömdүү болуп, ümmetim ушул кырылып кетип дүйнөдө калбай кала турган, андай Алла Таала бул дуасын кабыл кылып, андай болбойт деп вада берген буга. Бул алхамдулилlah мусулмандар кыямат күнгө чейин иншаалла Алла Тааланын жардамы менен эртеби кеч ылдый-өдө болуп келген Алланын сыноосунда, бирок үстөмдүү болушу анык Алланын жардамы. Бирок баягы урушпасын дегени мындай болгон эмес. Сеп ылдый-өдө болуп турат экен да. Андан кийин ва атани пайгамбарыбыз айтып атат: "Ва атани каусар нахран фил жанна", бейиштеги ушул көлмө сууну Алла Таала мага берди. Ясилу фи хауди, ал ошол хауз көлмөмдөн агып келип турат. Ва атани кува ва наср ва ру'б, ошондой эле күч, жардам, иззат, сүр берди Алла Таала. Яс'a bayna yadi shahran, men алдымда bir ay алдын алып жүрүп турат. Ва атани анни awwalul anbiya dukhulan janna, ошондой эле мага Алла Таала ушундай сый урмат берди. Бейишке кире турган пайгамбарлардын эң биринчиси менмин деди. Ким экен? Awwalul anbiya, пайгамбарлардын эң биринчиси, духулан аль-жанна, бейишке кире турган эң биринчиси. Ва тайяба ли ва ли уммати ганима, ошондой эле Алла Таала мага жана менин үммөтүмө олжону адал кылып берди. Ва ахаллана касиран мимма шаддада ала ман кана qablana, бизден мурункуларга кандай катуу өкүмдөр келген, ошолордун баарын Алла жеңилдетип адал кылып берип койду. Ва лам яжан алейна фид-дини min haraj, Алла Таала динибизде бизге эч кандай оорчулук берген жок. Фалам ажид ли шукран илля хадихи сажда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ушул неmatка шүгүрдөн башка, ушу шүгүр кылууга, саждадан башка эмне кылмаганым дейт да.
Бул өзү мындай болгон. Имам ушул риваятты тугандар. Раваху Ахмад ва Ибни Асакир. Имам Ахмад менен Ибни Асакир риваят кылган. Жана буну Ибни Касир рахматуллахи алейх Маида сүрөсүндө Имам Ахмадтан да риваят кылган. Макулбу? Буда өзү мындай болгонда Хузайфа разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сырдашы болот. Хузайфа бин Яман деп, Яман деген атасы. Бул дагы ошо Ухуд согушунда шейит болгон. Бирок мусулмандардын колунан болуп калган. Хузайфа разияллаху анху: бул атам, эми тополоң да. Дүрбөлөң, бири-бирин таанып алган учурушундай болуп кеткен да, шайтан аябай эме болгондо мусулман менен кафирлар катып калышында ушу мусулмандын колунан тийип кеткен да. Анан айтканда: сен эмне кылдың арана мына деп, кийин өмүрүнүн аягына чейин ушу кайсы мусулмандардын колунан кайтыш болгон болсо ошолорго кечирим сурап турду. Кантип ал Хузайфа разияллаху анху пайгамбарыбыздын сырдашы болот. Ушул киши Хузайфа разияллаху анху айтат: Габа анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз бир жолу бизден гайып болду дейт. Гайып болду дегени көзгө көрүнбөй калды биздин арабыздачы. Фалам яхруж, бизге чыкпай калды дейт. Мечиткечи илал масжид ала адати, адатында дейт. Кана айтат: фалам хаража, бир жолу анан кийин кеч чыкты да, кеч чыгып туруп эле саждатан пайгамбарыбыз келип эле биз менен саламдашып саждага намаз окуду дейт. Жыгылды саждага. Болду, саждадан турбай койду. Ваздананна анна нафсаху саллаллаху алейхи вассалам кад кубидат. Биз ойлоп калдык, пайгамбарыбыздын жаны алынып кетти окшойт. Ушуга чейин кыймылдабай калды да. Токтоп калды. Кыймылдабай. Сахабалар айтат: биз күмөн кылып калдык дейт. Пайгамбарыбыздын жаны чыгып кетти окшойт депчи. Ай мин тули сажда, сажданын узун болгондуктан, фаламма рафа расаху, кийин анан башын көтөрдү дейт саждадан. Пайгамбар башын көтөргөндө анан айтты: инна робби табарака ва таала исташарани. Азыркы хадисте айтты да, Алла Таала мага ыктыяр берди. Эй Мухаммад, үммөтүң тууралуу эмне кылайын? Анан пайгамбарыбыз айтып атат: я Алла, каалаганыңды кыл. Сенин бенделериң, сенин махлуктарың. Дагы Алла Таала мага ушундай истишара. Бул пайгамбарыбызга сыйлап, пайгамбарыбызга урмат көрсөтүү иретинде айтып атат да. 3 жолу. Анан азыркы мына хадис уланып, пайгамбарыбызга куш кабарлар берилип атат да. 70 миң үммөтү, ар бир миңге дагы 70 миңден эч кандай эсеп китепсиз, азапсыз кире турганы, андан башка пайгамбарыбыздын мурунку кийин күнөөлөр кечирилгени, пайгамбарыбыздын үммөтү каатчылыктан жок болуп, же болбосо душманга ушундай жеңилип калып жок боло тургандай болбогону, Каусар суунун берилгени, күч кубат, иззат, сүр берилгени, бейишке кирүүдө эң биринчи киресин дегени, жана үммөтүнө, өзүнө олжону малын адал болуусу, жана мурунку үммөттөргө болгон катуу өкүмдөрдүн алынуусу, динде эч кандай бир кыйынчылык болбосу, ушулардын баардыгын берип, анын акырында фалам ажиду ли шукран, мен өзүмө шүкүр таппаймын илля хади сажда, бирок ушу сажда менен деген сөз ушудан бүткөн туугандар. Өткөнкү сабакта дагы Каусардын сыпаттарын айтып бердик эле. Бүгүн дагы ошонун уландысында Имам Муслим менен Имам Термизи рахматуллахи алейх Абу Зар разияллаху анхудан келтирген риваятында Абу Зар разияллаху анху айтат: я Расулаллах, ма аниятул хаус, ушу Каусар суусунун, ушу көлдүн идиши кандай дегенде, аниятуху аксару мин адади нужумис сама. Пайгамбарыбыз ант менен айткан экен: валлази нафси бияди, менин жаным анын колунда болгон затка ант, бул Каусардын идиштери асмандагы жылдыздардын санынан да көп деген экен. Бул жерде асмандагы жылдыздардын санынан да көбүрөөк. Качан? Ушул тунук, ачык, айкын түн болгондо, эч кандай мындай булут жок, эч кандай ушундай бир күн бүркөбөй ачык болуп турганда жылдыздар аябай жакшы көрүнүп калат го, ошондой түндө. Кийин Абдулла ибн Умар разияллаху анху айтып атканы, бунун чоңдугу 1 айлык сапар деген экен. Суусу болсо сүттөн ак, ал эми жыты болсо мистен дагы жыттуу деген жерге. Ким ичсе ман шариба минху лам язма абадан, ким ичсе ошодон кийин түбөлүккө чаңкабайт экен да ал суудан бир ичкенден кийин.
Башка риваяттарда келет, ким ичсе түбөлүккө чаңкабайт жана анын жүзү карайбайт деген экен. Жүзү карайбайт. Жүзү карайбайт. Кээ бир жерлерде пайгамбарыбыз Санаадан Мадинага чейин, кээ бир жерлерде Мадинадан Амманга чейин, кээ бир жерде болсо Илядан Санаага чейин. Кыскасы айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол чоңдугун ушул жерден тияка чейин, бияка чейин деп узактыгында баяндаган жерлери болгон да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Каусар суусуна эртерээк барып силерди күтүп алам деген. Инна атайнакал Каусар, Алла Таала берген ошо Каусарына не деген пайгамбарыбыз? Сахи Бухариде, Сахи Муслимде, Джундуб ибн Абдулла разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Ана фаратукум алал хауд." Фаратукум, мен силердин фаратыңармын хаузда. Бунун мааниси фарат деген кандай? Алдына ала барып турганды айтат. Ал-мутақаддим. Анил қаумил варидин алал ма лияшрабу фа хува ястақбилухум ва ясқихим. Мисалы бир коом келатат, баары керуен менен, ошолордон алдына барып туруп суу даярдап, мына булактан суу агат экен деп, нар жак бер жактарын чыгарып, ошо керуен келгенден кийин ар бирине суу берген, ошону фарат деп коет да. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен силерге ошол ахиретте бериле турган Каусар суудан ошол жерге барып күтүп аламын. Ошол жерден суу беремин" деп атат да. Жаш балдардын жаназасын окуганда дуасында ушундай деп коебуз да. Аллахумма жа'алху лана фарата. Фарат деп коет буну. Ва жа'алху лана ажра ва зухра. Ва жа'алху лана шафи'a ва мушаффа. Бул деген я Алла, ушу жаш баланын жаназасын окуганда бул бизге фарат болсун, бизге фарат кылгын деген сөз. Кандай? Бизди бу дүйнөдөн кеттиби, тияктан бизди күтүп ала тургандан кылгын. Жаш баланын шафааты бар да. Бизди күтүп алсын. Ажра ва зухра, ушу жаш бала өтүп кетти, ушуну биз үчүн сооп кылгын. Жана зухра ахиретте ушундай камдай турган, зухра запас кыла туруп ушундай кылгын. Шафи бизге шафаат кылуучу кылгын. Шафаат кыла турган кылгын. Деген жаш бала өтүп кеткенде балагатка толгонго чейин ушуну фарат деп айтылат ошонун дуасында. Фарат деген түшүнүп алдык, Демек алдына ала барып, даярдык көрүп, сизди күтүп алып, сиздин мына кызмат кылып, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө не деп атат? Ошол жерде мен силерге суу беремин деп. Ла илаха иллаллах. Бухари жана Муслимде риваят келет, Уқба ибн Амир радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу чыкты дейт да, бир күнү. Васалла аля шухадай Ухуд. Бу дүйнөдөн кайтайын деп, кетейин деп аткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушунда ал 3-чү хижриде болгон. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10-чы же 11-чи хижри канча болбосун, бир канча жыл өткөндөн кийин ошо Ухудтун шеиттерине карай ошол жака чыгат эле. Салам берип, дуа кылып келет эле. Бирок ушунусунда барганда чыкты дагы мынандай дейт. Васалла аля шухадаи Ухуд салатаху алал майит. Өлүккө кандай намаз окуса, канча жыл өтүп кеткенден кийин барып туруп намаз окуду дейт, жаназа окуду аларга. Сумман сарафа иля минбар, пайгамбарыбыз Мединага келип, мечитине келип минбарга келди. Дагы айтты: "Инни фаратун лакум." Мен силерге фаратмын. Мен силерди алда азыр кетемин, силерди тияктан күтүп аламын деген сөз. Азыркындай силерге күтүп аламын алдына. Ва ана шахидун алейкум. Жана мен силерге күбөмүн. Ва инни валлахи ла андуру иля хауди ал-ан. Пайгамбарыбыз айтты, Аллага ант ичип айтайын. Мен дейт, азыр дейт, ошо минбарында турат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мединада турат. Пайгамбарыбыз бу дүйнөдөн кете элек. Бирок кеткенге мына жакыныраак калган учурунда да ла андуру иля хауди ал-ан, ушул учурда азыр дейт, мен хаузымды көрүп турамын дейт. Ахиретте Алла Тааланын бере турган бейиштеги Каусар суусун ушул жерде көрүп турамын дейт. Каусар көлүн не кылып турам дейт? Көрүп турамын деди. Ва инни кад утиту хазаинал ард. Мага жердин казыналары берилди. Же болбосо мафатиха хазаинал ард, жердин казыналарынын ачкычтары берилди. Ва инни валлахи ма ахафу алейкум ан тушрику ба'ди.
ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. Мындай деп айтты насаатында. Менен кийин силер ширк келтиресиңер деп мен силерге коркпоймун аңарга деди. Бирок коркомун деди. Силер дүниеде бири-бириңер менен жарышып, талашып, бири-бириңердин башыңарды кесе баштайсыңарбы деп ошодон коркомун деди. Ширк келтирип кетесиңер деп мен силерден коркпоймун деди. Татанафас деген ушул бири-бири менен дүниеде жар фиха, яни фит дүния. Ушу мал мүлкүнөн фатухликакум кама ахлакат ман кана каблакум. Кандай мышак хадистерде келгендей, бул дүние силерден мурункуларды жок кылып бергендей, силерди да ошо дүние жок кылабы деп ушудан корком дейт. Ошон үчүн дүниөнү Алла Таала Кур'ан-ы Каримде хайр деп дагы, шар деп дагы айткан, фитна деп дагы айткан. Мейли. Вот ошон үчүн иншалла карап туруп, буну жүрөктүн токчулугу менен алсаң бул пайда экен. Жүрөктүн ачы менен ала турган болсоң, ач көздүгү менен ачкачылып алсаң бул зыян экен. Ушу дүниөнү адалдан алып, машалла, ахиретиңе курсаң бул хайр, пайда экен, жакшы экен. Эгерде арамдан алып, ахиретиңи бузсаң, бундан өткөн сага жаман нерсе жок экен. Ошон үчүн бир эле нерсени туугандар кээде айтып калат мындай кылып, бир молдакелер дүниөнү жамандап калат деген калат. Жок. Дүниөнүн өзү, мал мүлк, акчанын негизи өзү жаман жакшысы ал сиздин амалыңызга жараша. Зекетти берип атасыз. Кайрымдуулук кылып атасыз. Адалдан таап, канча адамдардын кажетин бүтүрүп атасыз. Өзүңүздүн кажетин бүтүрүп атасыз. Жакшы нерселерди салып атасыз. Пайдалуу нерсени, машалла, ахиретиңизди куруп атасыз. Бирөө арам нерсеге гана зекетин дагы бербейт, башкасын дагы бербейт. Бейбечараларга дагы өзүнө гана арам нерселерге гана иштеткен. Бул таксы жактан. Пайгамбарыбыз айтат, мынакей бири-бириңерден дүниөгө жарышып, конкуренция болуп, көр албастык кылып, бири-бириңерге пут салып, бири-бириңерди дуалап, жакшы убалла. Бири-бириңерди кара дуалап, бири-бириңерге жамандык кылып, бири-бириңерди тосуп, бири-бириңердин мал мүлкүн өрттөтүп, бири-бириңерди сатып, алдап, жамандап, ушундай кылып атып, мен ушудан коркомун дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жок болуп кетесиңерби эки тарап тең дейт. Ширк келтирүүңөрдөн коркпоймун деди. Ал эмнеге деген? Кудай кааласа иншалла силер иман таухидте бекемеле болосуңар деп аткан сөзү. Бирок дүниөгө берилип жарышкандыктан ошону анан өзүңөр токтотой албай, намаз дагы жок, мечит дагы жок, зекет дагы жок, роза Рамазан дагы жок, умра хадж жок, Куран зикир жок. Ана нар жагына коркот. Дүниөнүн аркасынан кумай, акыры бар ушу менен бүтүп калбасын деп ошодон корком деди. Бул жерде пайгамбарыбыз ант ичип айтып аткан, Аллага ант ичип айтам. Мен ушу бейиштеги мага бериле турган Каусар көлүн көрүп турам ушул жерде деген ушу далил пайгамбарыбызга Алла Таала бүткүл ааламды көрсөтүп койгон. Бир эле эмес, кайымун ала минбарихи шариф. Пайгамбарыбыз минбар шарифинде, шарапаттуу минбарында туруп көрүп атат. Ахиреттин ааламын көрүп атат. Бу дүйнө биякта отурсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям яра мала яра гайру, башкасы көрбөгөндү көрөт эле. Хадисте келгендей Абу Зар разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Инни ара мала тарауна." Мен силер көрбөгөнүңөрдү көрүп турам деген. Пайгамбарыбыз. "Ва асмау мала тасмаун." Силер укпаганыңарды мен угуп турамын деген. Ататтис сама ва хуккалаха ан таитта. Ой, асман, субханаллах. Бул ататады фил луга сауты шей сакил, оор үндү айтат экен. Жоксо оор жүктү айтат экен, алхамул сакил айтат экен. Асман ушундай болуп кетти дейт. Албетте, ага акыл ошундай болгон. Себеп дегенде ма фиха мавди арба асаби илля ва фихи малакун вадиун жабхатуху лиллахи таала саждатан. Асманда 4 элүү, 4 манжалуу пустой жер жок экен, сажда кылбаган, сажда. Периштелер пешенесин саждага койбогон пустой 4 элүү жер жок дейт. Конечно, анан ушундай оор болот да эмне. Оор болгону асманга туура эле ылайыктуу дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан. Ма фиха мавдиу арба
arba'i asabi'a illa ve fihi malakun vadi'un cebhatahu lillahi ta'ala sajiden. Peşenesin Allah Ta'alaga sajda kılıp koygun perişti. Şu 4 eli de boş yer yok deyip manake. Vallahi Peygamberimiz aytты, Allah'an "Lau ta'lamuna ma a'lamu" men bilgen degesler bilgeningerde la dahiktum qalilan azraq gülötelenger ve la bakaytum kasira gövrak ilaytelenger ve lama talazzastum bin nisa'i alal farş alal firaş ve la kharajtum min as-su'udat taja'aruna ila Allah Ta'ala ay töşeğin orga rahatlanmay kalatelenger deydi. Boş maydan uşunda talağa çıkıp ketmegelenger. Allah Ta'aladan pana tilep jaratkan Allah tübölüktü ahiretimde şu kordoy görübü, azaptay görübü dep sizler bardığın Allah Ta'aladan emel ketken. Eger men bilgenimdi sizler bilseňer deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Huzayfa radhiyallahu anhu da mına şu aytilingan. La ilahe illallah. Bir hadiste gelet Abu Umama radhiyallahu anhudan bayağı 70 bin var otogandar. Peygamberimiz aytpayбы, menin ümmetimden esebi yok, azabı yok. Beyişke 70 bin giret. Her bir minge dağı 70 bin de Allah Teala bergen. Oşon ulandısında vazadani salasa hasayat dağı Allah Teala 3 uç degen. Göbeytip beripçi. Emi subhanallah, Allah Teala 3 uçtap tur dağı Peygamberimizin ümmetinden beyişke girgizse alar dağı esep kitebi yok giret degenler. Bul degeni mübalağa fil kasra köpçülükten aytılıp atkandan kinaya eken. Allah Teala barımızga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ya berekeli golundan Kavsar susunu içkenge nasip kılsın. Ha? Barımızga inşallah. Peygamberimizga Kavsar susuna gelgende bütkül adamzat keledi eken. Bir Peygamberimiz ümmetin tanıydı eken da. To'xtadim. Sen bu jaka, men bul ümmetim emas. Bul men ümmetim. Bul men ümmetim. Bul men ümmetim depçi. Ha? Sahih Müslim'de rivayet kelet Abu Hurayra radhiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat mınday deydi. Taridu alayya ummati al-havd. Ümmetim bana o'sha havuzga kelgende Kavsar kölünöçü. Wa ana azudun nas anhu. Men adamlardan alardı men tartıp alam beri deydi. Başka da adamlar oladı eken de. Manisi şu. Adfa ve amna anhu men leyse min ummati. Men ümmetim bolbogondardy nары toptotur. Sen nары tur. Mına men ümmetim anı koy berip koy beri gel dep. Mınanday kılıp oladı eken de bardığınç. Ha, da kanda deydi. Kama yazudur rajul ibler rajul an iblihi. Kanday misali bir kişi özünün töösün başka töölörden ajratıp mına men tööm dep bilip misali bizde koyamanda töö jok. Koylarga barganda koylarda pada dep koyat koşup berебиз go. Aran koylarыбызды bölüp alabыз go. Ya. Her kim özünün koylarını özünün üylerine bölüp alganda ele. Sen tanıysın da sen koylarını tanıysın da. Ha. Kudum şunday Peygamberimiz men ümmetimdi şunday tanıyımın degende. Sahabalar aytıştı, "Ya Nabiyallah, atarifuna oşonça adamlar arasında biz tanıp alasızbı?" dedi da. Min baynal al-umam qancha degen ümmet var. İsa Peygamber'in ümmeti var, Musa Peygamber'in ümmeti var, İbrahim Peygamber'in, Nuh Peygamber'in, Allah. Qancha min Peygamber'in ümmeti. Oşonun arasında bizi tanıp alasızbı dedi Peygamberimiz aytdı. "Naam, lakum sima." Tanıp alam. Sizlerde belgi bolat dedi. Belgi menen tanıtdı. Alama yani. Leyset li ahad gayrikum. Biröde dağı al biren orada dağı. Andan başka men. Bu biröge berilbeyt ekende, sizlerde gana bolat ekende. Leyset li ahad. Birönde dağı bolbayt. Sizlerden başka birönde dağı al belgi bolbayt deydi. Kanday belgi eken al? Taridun aleyye gurran muhajjalin. Peygamberimiz aytdı. Sizler mağa gelgen yerde gurran yani agar kaşkalı. Muhajjalin 4 putu şiragılıkları appak. 5 kaşka da koyuyoruz biz. Attım ne de koyuyoruz? 5 kaşka. Bu yerinde peşenesinde 4 putunda. Şunu Araplarda gurran muhajjalin de koyuyor. Gur degeni uşul. Gur agardın bu köpçülüğü yanday dedi. Kaşkalar degen söz da. Muhajjalin 4 putu appak. Min asaril vudu daratın bunda izine bolat ki asarına bolat degende ta'sirinden de. Darat alganda 5-nji juzga, 2 kolubuzdu joyubuz, putubuzu joyubuzga boldu. Uşlardan nur çıgat eken da. Uşlardan nur çıktı Peygamberimiz ne tawalat da oňoy ele. Ey bergel deydi.
Дарат алып жүрген да, бұл көрініп тұрбайбы? Дарат алып намаз оқып жүрген, сен берген, сен деп эле бардығын мындай кылып. Мурункуларда жок экен андай. Пайгамбарыбыз айтты, бұл белги мен үмметимде гана болот деді. Башка үмметтерде бұл белги болбойт дейт. Бұл дараттын, алхамдулилlah, нурлуу амал болгондугунун белгиси. Дарат ибадат, ошондуктан толук кылыш керек туугандар. Чала бучук кылбаш керек, эптеп кылбаш керек. Дарат бул ибадат, даратта күнөөлөр кечирилет. Эртеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына барганда нурлуу болуп барасыз. Буда, алхамдулилlah, жүздүн дагы нуру бар, жүрөктүн дагы нуру бар, дүнүйөнүн дагы нуру бар, ахиреттин дагы нуру бар. Дараттачы. Мынакей, fa innahum nawwara lahum a'da wudu'ihim wa jammalahum. Ушул кайсын деп дарат алып жүргөнсүз, бисмилла депчи. Ушул кайсы мүчөлөрдү жууп жүргөн болсоңуз, ушуларды нурлап, ушуларды чырайлуу кылып коет экен да. Чырайлуу кылып коет экен. Ана мындай дейт. Ва ла тасудданна анни таифата минкум фала ясилуна иlayya. Ана менден бир топту адамдарды тосуп коюшат дейт да. Алар мага жетишпейт дейт. Анан мен айтам дейт, фақулу я раб хаулай мин асхаби, бул мен үмметимден го, я Алла деп. Бир периште жооп берет экен, фаюджибуни малак жооп берет экен. Ва хал тадри ма ахдасу ба'дак? Билесизби сизден кийин булар эмне деген жаңылыктарды чыгарган? Эмне деген жаңы нерселерди, бид'ат, нововведение. Сиз толук дин алып келсеңиз, булар мына Мухаммадтын дини деп өздөрүнүн тарабынан токуп, жаңы чыгарып, элдерди ушундай адаштырып, бурмалап, дин эмес нерсени эле дин деп, пайгамбарыбыз айтпаганды айтты деп, ушундай жаман нерселерди кылган, бүгүн сиздин алдыңызга келип суу ичкенге лайыктуу эмес алар. Ошон үчүн аларды аркасынан тарттырып, качпай калды. Бияктан желкесинен тартып, ыргытып, пайгамбарыбызга жакындаттырбай коет экен периштелер. Кудайым ошондон сактасын туугандар. Абу Хурайра радıyallahu anh риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу көрүстөнгө келди дагы. Ассаламу алейкум дара кауми муъминин инна иншааллаху бикум лахиқун. Ey момундардын турак жайы, силерге Аллахтын саламы болсун. Албетте биз Кудай кааласа силердин артыңардан келип жолугабыз. Вадитту ана кад раайна ихванана. Пайгамбар ушундай сөз айтты да. Салам айткандан кийин сахабалар менен бир топ жанында бар эле. Менин бир туугандарыма жолуксам гана аттиң деп пайгамбарыбыз ушуну каалады. Вадитту дегени жакшы көрдү. Нени бир туугандарыма жолуксам деп. Калу сахабалар айтты: "Аваласна ихванак." Биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспизби, я Расулаллах? Пайгамбарыбыз айтты: "Антум асхаби", силер менин сахабаларымсыңар. Сахабалар менен бир туугандын айырмасын угуп алгыла. Сахабалар, алар деле бир тууган. Иннамал муъминуна ихва. Имандылар бардыгы бир тууган. Иманды бир туугандыкта бул. Бул сахабалар бирок сухбат пайгамбарыбызды көрүп тургандар. Пайгамбарыбыз ошончо айтты: "Силер менин сухбатыма катышкан, менин сөзүмдү уккан, мени көргөн сахабаларымсыңар. А мен бир тууган дегенлерим максаты мени көрбөй туруп ыйман келтиргендер. Силерден кийин кыямат күнгө чейин ким мени көрбөй туруп ыйман келтиргендер, ошо бир туугандарымга жолукканды каалап атам" деди да. Ошолорго менен жолукканды мен эңсеп атам. Кана ошолор менен сүйлөшсөм, отурсам деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, туугандар, мынакей, сиздерди биздерге жолукканды каалаган экен. Мусулмандын мойнунда пайгамбарыбызга жолугунда биз да каалашыбыз керек да. Мойнунда важип. Пайгамбарыбыз бизге жолукканды каалап атса, биз дагы эмне кылышыбыз керек экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жолукканга каалашыбыз керек экен. Кийин анан айтты: "Калу, я Расулаллах, сизден кийинки келген үммөттү, бизди го сизди көрдүңүз. Анан кыямат күнгө чейин келе турган үммөттү таанып аласызбы?" деди. "Ооба" деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мындай деди: "Араайта лау анна раджулан лаху хайл, гуррун мухажжалатун, байна захрай хай, дохмун, бохмун, ала яриф хайлаху?" Айткылачы өзүңөр деди. Бир кишинин ушундай бир үйүр жылкысы болсо, дохмун дегени капкара аттары. Так, бохмун дегени бул деле ошо кара тоорулар. Же болбосо кээ бирлер айтат, бир түстө башка түстөгө эмес. Мисалы, аппак, боз ат, же болбосо жерде
мейли же торат башка өң менен эмес да, ушундайлар болсо дейт дагы. Ошонун арасынан 5 кашка аты болсо, ошону ажыратып билеби деди эле. Сахабалар билет да деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен дагы башка үммөттөрдүн арасынан өзүмдүн үммөтүмдү дарат алгандын жерлеринен нур чыккан себебине таанып алам" деди да. 5 кашка болуш керек. Барын таанып алам деди. Демек тугандар, бизге бул жерде өтө чоң кушкабар берилип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ар бир мусулманга улуу кушкабар деп айтсак болот. Бул кандай деген чоң шарапаттуулук. Пайгамбарыбыз бир тугандарым деп айтып атат. Мен ошолорго жолукканды каалап атам деп айтып атат. Бул өтө чоң сый деп айтсак болот. Жараткан Алла Таалам баарыбызды, пайгамбарыбызды бу дүйнөдө түштө көргөнгө, ахиретте өңүбүздө бейиште көргөнгө насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде, Абу Зар разияллаху риваят бар: "Уридат алайя уммати би амалиха хасаниха ва сайяха." Мага үммөтүмдүн амалдары көрсөтүлүп турат деген. Жакшылары дагы, жамандыктары дагы. Алымдар айтышат: "Таксыр, пайгамбарыбызды кыжалат кылбайлы, жаман амалдарыбызды көрсөтүп" дейт да. Пайгамбарыбызды кубандырайлы бир. Жакшы амалдарыбызды көрсөтүп, пайгамбарыбызды кубандырайлы. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен үммөтүмдүн амалдары мага көрсөтүлүп турат. Жакшы амалдары дагы, жаман амалдары дагы." Угуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп атат? "Уридат алейя уммати би а'малиха хасаниха ва сайиха, фараайту фи сайи а'малиха ан-нуха'a, яни нухама фил масжид лам тудфан." Даже мен үммөтүмдүн ушундай бир жаман амалдарынын бири мечитте бир мындай какырык таштап ошо көмүлбөгөн, тазаланбаган, калып калган, ушу да көрсөтүлгөн мага дейт. Демек, ар бир мусулман мечитти булгабаш керек экен. Мечитти булгаган тиякта турсун. Эгерде бирөө ушундай бир нерсе таштап койгон болсо, ону дароо алып коюш керек экен. Буну сообу бар, күнөөнүн кечирилүүсү бар. Пайгамбарыбыз даже ушуга чейин амалдары мага көрсөтүлүп атат деп аткандан кийин, bundan башка канча деген жашообузда жакшы амалдар бар. Жакшы амалдарды кылганда ушундай сезим менен кылайлы, менин амалым пайгамбарыбызга көрсөтүлүп турат экен. Кудай сактасын, жаман амал болсо, ал да көрсөтүлүп турат экен. Эми пикир ушундай. Жаман амал болсо, көрсөтүп пайгамбарыбызды кыжалат кылбайын деген бизде ой пайда болсун, пикир пайда болсун. Жакшы амалды көрсөтүп, алхамдулилlah кылсам, пайгамбарыбызга көрсөтүлөт экен. Ушундай бизде пикир пайда болсун жакшы амалдарды кылганга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Уридат алейя ал-умам", үммөттөрдүн амалдары көрсөтүлдү дейт мага. Биз пайгамбарыбыздын эле амал, үммөтүнүн амалы эле эмес, үммөттөрдүн. "Фараайтун набия", мен бир пайгамбар көрдүм дейт. "Ямурру ва ма'ху рахт", онго жетпеген киши менен өтүп бараткан экен дейт. Аркасынан эрчиген, ыйман келтиргендердин бар болгону онго жетпеген экен дейт. "Ван набию ямурру ва ма'ху раджул ва раджулан", бир пайгамбар өтүп бараттыр, бир киши бар экен жанында. Бирөөсүндө болсо экөө экен жанында дейт. "Ван набию ай ямурру ва лейса ма'ху ахад", бирөө өтүптүр, эч ким жок, жалгыз эле өтүп бараттыр дейт. "Ид руфиа ли сават", ошондо ана мындай көрсөтүлдү дейт. Чоң бир жамаат. "Жамуун азим фазананту аннахум уммати", мен ойлодум, ушул менин үммөтүм окшойт десем, мага айтырында жок, бул Муса жана Мусанын коому. Мусанын коому деди алейхиссалам. Бирок валакин ондур илал уфук, сен бул жактан бул горизонт, бул мейкиндикти карагын деди. Карасам, андан дагы эселеп чоң экен. Ушул жерде анан айтылды, мына сенин үммөтүң деди. "Факила ли хадихи умматук", ушул деди да. Ла илаха иллаллах. Тугандар, жараткан Алла субханаху ва таала ушундай касиеттүү пайгамбар бергенине, ушундай улуу пайгамбар бергенине, эң акыркы келип биринчи кирип кете тургандай пайгамбарыбыздын шарапатынан ушунчалык даражалар, ушунчалык баалуулуктар берилгенде шүгүр кылышыбыз керек. Пайгамбарыбызга салават айтып, шапаатынан үмүт кылышыбыз керек. Бул дүйнөдө сүннөтүн сүннөттөй аткарып, жок нерсени сүннөт кылып
чыгарбаш керек. Пайгамбарыбыз эмне кылса ошонун сүннөтүн кылып. Биринчиси, экинчиси, амалдарыбыз пайгамбарыбызга көрсөтүлүп атса, келиңиздер, баарыбыз өзүбүздүн дагы, элибиздин дагы, үммөттүн дагы жакшы амал кылганына үгүт кылайлы. Жаман амалдарды таштаганга, пайгамбарыбызды кыжалат кылбаш үчүн, пайгамбарыбызды кубандырыш үчүн. Алла Таала мына сен үммөтүң бүгүн мындай иш кылды деп пайгамбарыбызга көрсөтүп турат экен да. Үммөтүң мынандай амалдарды кылды. Мынал үммөтүң мынанча Кур'ан окуп салды. Мынанча зикир, мынча салават, мынча жакшы амалдар, мынча жолу арамдан сактанды. А бул болсо мындай десе, пайгамбарыбыз баарын үммөтүн жакшы көрөт. Үммөтүнө күн сайын дуа кылган. Ошон үчүн иншалла биз дагы аракет кылайлы. Алла разы болсун.